Бүгүнкү аракет эртеңки келечек. Андыктан жаштарга туура жол көрсөтүүнү максат кылган Талаш шаарындагы мектеп окуучуларынын бөлүнүүсү туурасында тегерек стол болуп өттү. Аталган талкуу жаштан долбоорун алкагында аныкталган маселелердин негизинде эске алынып, жаралган көйгөйдү чечүү жолдорун чогуу иштеп чыгууга багытталган. Бул көйгөйдү жашыра албайбыз. Ал көйгөй мындан ары дагы жаман таасирлерин берип келе жатты эле буга чейин дагы. Адам өлүмү менен, жаштар балдардын өлүмү менен аяктаган учурлар өтө көп. Өспүрүмдөрдүн эртеңки келечегине бүгүндөн баштап кам көрүү максатында мектеп окуучуларына байланышкан тегерек столго Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Азият Жаркыналиева да катышып, жаштарга туура жол көрсөтүү багытында пикирин айтты. Мүмкүн ошол жаш өспүрүмдөрдүн үстүндө 18 жашка толгон дагы деле 35 жашка чыга элек жаштардан болуп лидерлери менен силердин сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүгүңөр жетпей жата турган болсо, кереги жок аларды тартипке чакыруучу органдар аркылуу сүйлөшкөндө да ишибиз жүрбөй калат. Коомчулук катары өзүбүз сүйлөшөлү, жардам берели. Анан качан бир нерсе болуп кеткенден кийин аны алып барып мыйзам чегинде жазалоо бул биздин аргасыздыктын акыркы крайний чеги да. Башка нерсе колубуздан келбейт, эмне кылалы эми деп гана колду шалдыратып отуруп бергендеги жазай турган нерсебиз. Биз ошону жазатпоого аракет кылышыбыз керек. Талкуунун алкагында уюштуруучулар коомдугу болуп жаткан терс көрүнүштөргө жаштардын өзгөчө мектеп окуучуларынын көз карашы кандай экендигин белгилешти. Мында тегерек столдун Талаш шаарындагы мектеп окуучуларынын бөлүнүүсү туурасындагы темасы өспүрүмдөр арасында учурдун актуалдуу маселеси экендиги аныкталды. Аймак болуп бөлүнүп жарылуунун кесепетинен окуучулар арасында рекетчилик, кылмыштуулуктун да келип чыгышы белгилүү. Андыктан аталган маселенин алдын алуу үчүн мектеп окуучулары өз сунуштарын айтышты. Бунун баары негизи бул лекция, флешмоб деген нерсе менен чечилбей турган нерсе. Анткени жанагыдай биз эжебиз айтып кетти, лекция айтканда 100 кишиге айтсаң 10 кишинин жүрөгү ооруйт, 5 кишинин башы ооруйт дегендей. Бунун бардыгын менин оюмча спорт менен жойсо болот да. Ар кандай спартакиадаларды өткөрүп, же мисалы жөн эле футбол менен спартакиада мектептер арасында өткөрсө, балдар бири-бири менен ойношот, бири-бирин таанышат. Анан кийин деле жакшы таанып калсаң, ал менен көчөдө көргөндө урушпайсың да, ал менен кандай деп бая ойнодук элек деп эстеп кетесиң да. Менин оюмча ушундайлар. Жолугушуунун башкы максаты окуучулар арасындагы аймак болуп бөлүнүүнүн алдын алуу менен бирге ынтымакта чогуу иш алып баруу. Аталган тегерек столдун уюштуруучулары жаштар маселесин чечүү үчүн бул сыяктуу иш-чараларды байма-бай өткөрүү аркылуу аларга жакын болуп тыгыз иш алып барыш керек дейт. Баягы соц тармакты туура эмес колдонгондуктан ошол колдонуп жатып, бири-бирине туура эмес сөздөрдү айтып, же бирин кемсинткенин айынан баягы окуучулардын арасында ошол эле баягы өз ара бөлүнгөн райондордун арасында уруштар келип чыгып атат да. Баягы бул нерсени жеке менин оюмда бул жакта да ошол сөздөр айтылып атат. Менин оюмда дагы бул нерсени баягы окуучулардын баягы райондун башында турган ошол мындайча айтканда группанын лидерин аныктап, мына ошолорго балким ошол группанын лидерлеринин башын бириктирип, алардын баягы аң сезимине, жүрөгүнө тийгизе турган бир иш-чараларды уюштурушубуз керек. Мындан тышкары талкуунун жүрүшүндө жалпы катышуучулардын ар бири мектеп окуучуларынын арасында жаралып келген маселени чечүү үчүн сунуш пикирлерин айтышты. Нурсултан Курманбеков, Нурбек Кабылбеков атайын таңкы табаз берүүсү үчүн.